Урматтуу туугандар, мен Нышанов Назарбек Айтбекович, таза оппозициялык кыймылдын төрагасы, коррупциялык системага каршы күрөшүү кыймылдын төрагасы. 2020 жылдын 1 ноябрынан баштап президенттикке аттандым. Өзүмдүн документтеримди бердим. Бирок бул президенттик шайлоону мен эски жаңы конституциялык реформаны жасап туруп, жаңы конституция боюнча президенттик шайлоо жана парламент. Бирок революция жасадык дегенибизге карабай, бийликке башка адамдар келгенине карабастан, конституциялык реформа жасабай туруп эле президенттик шайлоону жарыялап берген туура эмес болду. Андай болсо жаңы конституциянын негизинде дагы кайрадан президенттен ошондуктан бул ашыкча шайлоолордун кереги жок болчу. Ошондуктан конституциялык кеңешмени түзүп, конституциялык кеңешменин негизинде жаңы конституциянын редакциясын иштеп чыгып, ошол конституцияны кабыл алып туруп, андан кийин шайлоолорду өткөргөндүгүбүз жана кыргыздын макалын жетимге жөтөлдүм не кереги бар дегендей, азыр бар деген суроо туулат да. Эгерде биз чындап эле бюджетти экономия кыла турган болсок, өзүбүздүн карапайым элдин пособия пенсиясын анда биз ошол президенттик шайлоону да, парламент шайлоону да бир күнгө белгилеп, жаңы конституциясынын редакциясын иштеп чыгып, аны кабыл алып туруп, анан кийин шайлоолорду өткөрсөк туура болчудай болчу. Ошондой эки эле жолу бунун бардыгы азыр жасалып аткан иштердин бардыгы нерациональный болуп атат. Анан экономикалык амнистия деп туруп, бүт коррупционерлерди жоопкерчиликтен куткаргандык дагы жакшы болбоду. Международный транснациональный мафиозный компаниялар биздин алтындарды канча жылдан бери тоноп, сыртка алып чыгып кетип атканына карабастан, кумтөрдү биз улутташтырбагандыгыбыз дагы, революция кылгандыгыбыз, биз люстрация жасаган жокпуз. Люстрация азыркы революциялык кырдаал мезгилде шунчалык көп мүчүлүштүктөрдү жасагандыгыбыз эч алды. Революция жасаган 2020-жылы Ала Тоо аянтына бүткүл республикалык элдик курултайды чакырып жатабыз. Ошол бүткүл республикалык элдик курултайда ушул люстрация маселелери, кумтөр маселелери, дагы башка сатылып кеткен жерлер тууралуу маселелер, улуттук идеология маселелери, элдик башкаруу маселелери бүт бардыгын ошол 21 ноябрга 2020 жылы Ала Тоо аянтына улуу улуттук курултайды чакырып жатабыз. Ошого келиңиздер. Бүткүл Кыргызстан ошол жерде азыркы биз жасаган революциянын чыныгы, анык эмгегин кайтарып ала турган иштерди жасашыбыз керек. Карапайым элдин дагы күткөнгө убактылары жок. Шул мезгилде люстрация, шул мезгилде конституциялык реформалар болуш керек. Негизинде ошол эски конституция негизинде өткөзүлүп аткан азыркы президент шайлоо да туура эмес. Азыркы шайланган президент 3 айдан ашык иштей албайт. Шул ашыкча шайлоолордун не кереги бар эле? Бюджетти биз сакташыбыз керек болчу. Бардыгын бир күндө өткөрө турган шайлоо өткөрүшүбүз керек болчу. 2020 жылдын 21 ноябрына Ала Тоо аянтына улуу улуттук курултайга келиңиздер. Ошол жерден бардыгын чечели. Ансыз болбойт. Ошол жерден элдик өкмөттү түзөбүз. Булардын содалашып түзгөн өкмөтүнүн кереги жок. Паланчанын адамы, түкүнчөнүн адамы, анан туганы деген адамдардын бизге кереги жок. Ошол премьер-министрликтен тартып, айыл өкмөткө чейинки, мезгилге чейинки адамдардын бардыгы революциялык духта таза адамдардан, чыныгы патриоттордон эч кандай тааныш тунушу жок.
Eç kандай bağıday taza adamlar, revolüsyoner, patriot adamlar ayыл өкмөткө чейин келиш керек. Азыр эми кимдер гана келбеди. Мен Садыр Жапаровдон мындайды күткөн эмесмин. Мен Садыр Жапаровго аябай ишендим эле.